Эсентур, сен эмнеге бул жабдыкты 2-3 айдан бери көтөрүп жүрөсүң? Бул менин колумдагы изолятор Кыргызстанда өндүрүлүп чыккан токту элдерге жеткирип берүү үчүн колдонулат. Мына так ушул PS70E изолятору алдыда коррупциялык схеманын бетин ачат. Ал эми менин колумдагы документтер тендер жеке компаниянын кызыкчылыгында өткөнүн жана ортодо 20 миллион сомдон ашуун акча кымырылганын тастыктайт. Сиз медиа капты көрүп жатасыз. Атым Эльвира. Менин атым Эсентур, саламатсызбы? Неге сиз бул сөздү? Бул жетекчиге сиздер бизге барьер кылып атасыздар. Бизгечи? Байланыштырып коебузбу биз Закиржан менен сүйлөшсөк болобу? Мен аны айта албайм. Эмнеге поставщик мындай баа менен кирип атат? Андан кийин сатып алганыңыздар эмнеге арзан болду? Канчадан байке 70 Кыргызстан улуттук электр тармагы ушул жылдын 24 январында 96 миллион 291 миң сомго электр тармагына керектелүүчү ар түрдүү изоляторлорду сатып алуу үчүн тендер жарыялайт. Бул конкурска Бишкек трансформатор заводу жана KG Snap деген эки эле фирма катышкан. Тендерди Бишкек трансформатор заводу утат. Биз бул ири суммадагы тендер кандай өткөнүн кызыгып, сатып алынган ар бир товарды карап чыктык. Анын ичинен 62.827 даана сатып алынган PS70E изолятору, башкача айтканда мына ушул изоляторлор дароо көзүбүзгө урунду. Бишкек трансформатор заводу компаниясы бул изоляторлорду 1120 сомдон саткан. Кыргызстан улуттук электр тармагы компанияга 70 миллион 366 миң сом которгон. Башка изоляторлорду кошкондо жалпы 94 миллион 355 миң сомго келишим түзүлөт. 4 мартта документке Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун директорунун экономика жана финансы боюнча орун басары Аскат Абылаев жана Бишкек трансформатор заводу компаниясынын директору Закиржан Каримов кол коет. Эмне болуптур деп жатасыз да, алдыдагы маалыматтарыбыз сизди жок эле дегенде таң калтырат. Эстеп туруңуз, 4 мартта PS70E изолятору 1120 сомдон сатып алынган. 2 жумадан кийин Абылаев тендерден уткан дагы бир компания менен келишимге кол коет. 19 мартта Кыргызстан улуттук электр тармагы Промэнерготехстрой компаниясы менен келишим түзөт. Анда биз карап жаткан PS70E изолятордун 63 даанасын 750 сомдон сатып алынган. Ал эми дагы 10 күндөн кийин Кыргызстан улуттук электр тармагынын Жалал Абад облусундагы филиалы изоляторлорду сатып алыш үчүн тендер жарыялайт. Бул тендерди MAP Trade Plus компаниясы утуп алат. Жалал Абад филиалы бул компаниядан PS70E изоляторун 770 сомдон сатып алган. Бул учурда 252 даана алынган. Так эле ушундай изоляторду ушул айда Кыргызстан улуттук электр тармагынын Чүй облусундагы филиалы сатып алган. Тендерди уткан MAP Trade Plus PS70E изоляторунун 299 даанасын 750 сомдон саткан. Бул үч тендерде тең биз карап жаткан изолятордун баасы 770 сомдон ашкан эмес. Ал эми Бишкек трансформатор заводу компаниясынан сатып алынган изолятор 1120 сомду түзүп жатат. Чын эле башка компаниялар дээрлик 350 сомго изоляторду арзан сатканбы деп кардар катары өзүбүздү тааныштырып, Промэнерготехстрой жана MAP Trade Plus компаниясына чалып көрдүк. Промэнерготехстрой бул? Ооба. Мага байке му изолятор керек болуп атат да, бул эменики PS70 жок беле байке? 70 бар. 70 бар байке. Канчадан байке 70? 8 сом. 8 сом байке. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Байке кандай, жакшысызбы? Байке, могул электрический товарлар боюнча чабат белесизге? Эмеңизден карапчы. Байке, сиздерде могул эме барбы? Изолятор PS210 барбы? PS210 жок bizde. PS70E барбы байке? Канчадан? Онда WhatsApp'та болгон заявканы жиберсең көрөсүң. Эмеси канчадан болуп калат PS70? Примерно 700 сом. 700 сом турбайбы байке? Ооба. Биз азыр MAP Trade Plus-ка чалдык. Мына изолятордун баасы 700 сом экен. Бул жакта 1120 сомго сатып алынган. Ушундай.
Миллиондогон тендерлерди утуп жаткан Бишкек трансформатор заводу 2015 жылы ачылган. Анын негиздөөчүсү жана директору болуп Каримов Закиржан Акимжанович саналат. Документте Бишкек трансформатор заводунун ишмердүүлүгү катары электр кыймылдаткычтарды, генераторлорду жана трансформаторлорду өндүрүү деп көрсөтүлгөн. Биз бул компаниянын сайтын же соц тармакта кандайдыр бир баракчаларын тапкан жокпуз. Ошондуктан Аламөдүн районундагы Жеңиш 28 дареги боюнча жайгашкан юридикалык дарегине бардык. Биз азыр Бишкек трансформатор заводунун юридикалык адресине келдик. Бул жакта бир завод бар экен деп элестетсеңиз, жок, андай эмес. Бул жакта бир кадимкидей эле турак үй жай бар экен. Бирок Каримов Закиржандын бул үйгө кандай тиешеси бар, биз азыр кирип тактайлы. Ой, не болду? Байке, бул жакта Бишкек трансформатор заводунун компаниянын адреси ушул жерге катталган экен да. Кандай? Бишкек трансформатор заводунун компания, бир компаниянын адреси ушул жерге катталыптыр да. 28 депчи. Проспект Победы 28 деп ушул жерге катталган экен да. Анан бул жакта сиздер жашайсыздарбы же кандай? Же компанияда катталды беле бул жак? Компанияда катталган. Кайсыл компания эси? Российский bir компания. Российский кайсыл болуп калат? Билбейсизби? Бишкек трансформатор завод болуп калабы бул ошондо? Бишкек трансформатор завод эмес беле? Жок. Башка. Башка беле. Трансформатор. Именно. Каримов Закиржан деп билесизби? Каримов Закиржан таанысызбы? Таанысызбы? Ал ким болуп калат сиздерге? Таныш мен билем, таныйм. Не болду? Жок, ниңиз болуп калат, досуңуз. Не болду? Жок, ошол деп катталыптыр да, биз компаниянын адреси боюнча. Не болду? Немене бирдеме келдиңер? Ошону завод жайгашкан экен деп элестегенбиз да, бул жакта завод экен десек, бул турак жай турбайбы? Заводу каякта билбейсизби? Чё снимаешь? Байланыштырып кое аласызбы, биз Закиржан менен сүйлөшсөк болобу? Каримов Закиржан менен сүйлөшсөк болобу? Бишкек трансформатор заводу монополист компания. Кыргызстан улуттук электр тармагынын ири суммадагы тендерлерин дал ушул компания утуп келет. Мисалы 2019 жылдан 2021 жылдын августуна чейин 225 миллион сомдук тендер утканын ачык булактардан таптык. Бул завод Орусиянын Челябинск облусунда жайгашкан. Южно-Уральский арматурно-изоляторный завод жана ЮМЭК заводдору менен кызматташат. Тендерлерди уткандын себеби дагы ушунда. Эки компания тең жыл башында Кыргызстан улуттук электр тармагына атайын кат жолдоп, анда изоляторлорду сатууга жалгыз укукту Бишкек трансформатор заводуна бергенин билдирген. Бул деген Бишкек трансформатор заводунун кызыкчылыгын сүрөмөлөө болуп жатпайбы? Эң кызыгы, мурда орус компаниялары өздөрү дагы тендерлерге катышып жүргөн. Ошентсе дагы тендерлерди изолятор чыгарган заводдун өзү эмес, Бишкек трансформатор заводу утуп турган. Орус компаниялардын айласы кеткенби, кийин алар тендерге катышууну токтотуп, товарын Бишкек трансформатор заводу аркылуу сатып баштаган. Биз PS70 изоляторунун интернеттеги баасын дагы карап чыктык. Изоляторлор негизинен Орусиядан алынып келинет, ошондуктан орусиялык интернет дүкөндөрдө барактадык. ЮМЭК заводу чыгарган ушундай эле изолятор 620 рубльдан сатылып турат деп көрдүк. Ал эми дагы бир сайтта UAIS заводунун PS70 изоляторлору 913 рубльдан сатылары жазылган. Кыргызстан улуттук электр тармагы сатып алган изолятор дал ушул заводдон чыккан. Интернет дүкөндөрү албетте товарга кошуп сатышат. Ал эми заводдун өзүнүн мындай изоляторду албетте көп алганда мындан дагы арзан сатып алса болот. Бул албетте талашсыз. Бир топ суроолор менен Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун директорунун экономика жана финансы боюнча орун басары тендерлерди өткөргөн Аскат Абылаевке бардык. Бүгүн 2 октябрь биз улуттук электр тармактар ишканасына буга чейин 26 сентябрда келип, директордун орун басары Аскат Абылаевден бир топ суроолорду берип интервью алалы дегенбиз. Бирок Аскат Абылаев иш ордунда жок болуп чыкты. Бизге чыккан кызматкер ал аймактарда иш сапар менен жүрөт деп айтты. Бирок андан кийин бизге байланышып качан келерин дагы айтам деп убада берген болчу. Бирок эч ким бизге чалган жок. Биз өзүбүз дагы жаздык, бирок жооп ала алган жокпуз. Ошондуктан 2 октябрда кайрадан келдик. Аскат Абылаевке азыр суроолорубузду бергенге аракет кылабыз. Ал иш ордунда болсо албетте. Сиз Аскат мырза өзү жумушта болсо айтып көрсөңүз. Медиа хаб келди деп ал билет, анткени буга чейин айтылган да.
ушундай суроолор бар экен депчи. Айтсаңыз, күтүп турабыз биз бул жакта. Азыр достор Аскат Абылаевдин секретарь алды. Азыр өзү иш ордунда экен. Бизди кабыл алабы жокпу? Бир аздан кийин билинет. Бул мекеменин басма сөз катчысына дагы буга чейин жазганбыз. Мына жума күнү Аскат Абылаев менен сүйлөштүңүзбү, качан келет деп, бирок бизге жооп берген жок. Ошондуктан биз мына өзүбүз келдик. Давайте с вами письменно будем разговаривать тогда. Эльзада, кечири, сиз өзүңүздүн сөзүңүздө турган жоксуз. Мен сизге WhatsApp'ка да жаздым. Мен жаздым, мына бошоттойм азыр. А почему вы сейчас мне сообщение не Можно? отправляете? Жок, азыр мен эмнеге сизге жазам? Сиз өзүңүз игнорировать этип Я атсаңыз. зараз пока у нас просто они тут настроены негативно. Сейчас я поговорю. Негативно не настроены. Что, неге сиз бурмалайсыз сөздү? Кызык экенсиз. Просто ал айтып атпайбы, это же не утверждено было деп мен шетке Жок, сиз кечиресиз, мындай да. Бул жетекчиге сиздер бизге барьер кылып атасыздар. Киргенгечи мен айттым, биз материал даярдап атабыз. Эми микрофон беришибиз керек, суроолорду беришибиз керек. Анан бул жактын пикири жок чыгарса, түшүндүрмөсү жок. Анан дагы айтасыздар, бир тараптуу чыгарып койду деп. Ошо мен Аскат мырзаны күтүп атам. Аскат мырза бошогондон кийин кирип суроолорумду берем. 25 январда ушул жылдын январында порталга жүктөлгөн. Анан бул жерден сиздер аябай чоң партияда ошол изоляторду сатып атасыздар. Анан башка дагы изоляторлор бар, бирок мен 63 000 PS 70E боюнча сурайм да. 62827 Туура. штук сатып аласыздар. Анан баасы канчадан сатып аласыздар? 1120 сом. 20 сомдон. Анан ал 70.366.240 сом болду. Ушул эле изоляторду сиздер 20 күндөн кийин дагы сатып алгансыздар, бирок 75 штук. баасы башкача. Баасы 750 сомдон сатып алынды. Эмнеге андай айырмачык? Биринчисинен мен түшүндүрмөсүн берип коеюн, муну так маалымат болсун баарыбызда. Бул биринчисинен закупки өкмөт KG деген порталга ачык тендер болот. Ошол жакта биринчи компаниясы Бишкекский трансформаторный завод деген компания утуп алган болчу. Жана 63 000 штукту 1120 сомдон. Жалпы контракттын баасы 70 миллион сомдун тегерегинде болгон да. Экинчиси 20 күндүн аралыгынан кийин 75 штукту порталга чыгарганбыз. Ошондой эле биринчи конкурска катышкан компаниялар экинчи конкурста да катышкан болчу, бирок бөлөк модификациясы менен кирген да. Азыркы жана 75 штукту алып аткан компаниялар биринчи конкурска катышкан эмес. Бул ачык портал. Аяка өзүңүз билесиңер, любой поставщик, подрядчик кирип баасын бере алат. Мен эми поставщиктердин баасын өзүм бияктан отуруп эметпейм да, киргизбейм. Да, сиздер мисалы любой эле продуктты сатып алып атканда же бир мисалы ручка деле сатып алып атканда примерный базар баасын билесиздер. Анан ошого жараша баасын коюп бересиздер. Базар баасынан жогору койбойсуздар да, ал деген мамлекеттин кызыкчылыгына каршы болуп калат да туура. Ошондуктан базар баасын карайсыздар. Анан PS 70E изоляторунун базар баасы канча турат? Ну и мында да мен ага азыр ачык жооп бере албайм, себеп дегенде биз завод эмес, бизде чыгарбайбыз аны. Тем более Кыргызстанда изолятор чыгарган завод жок. Биринчи компания утуп алган жана 63 000 утуп алган компания бул официальный представитель экен. Биз муну заводко да чыкканбыз, баасын берип койгула, бизге 25-жылга планга да киргизген атабыз десек, бизге официальный каты бар заводдун. Бизде официальный представителибиз бар Кыргызстанда, ошондон баасын алып аласыңар деген. Бул боюнча мына бизде МВД текшерип бүтүп атат жумушун, ГКМБ дагы запросторун алган, Генеральный прокуратурада алган. Бул ачык тендер менен өткөн иш. Жок, ачык тендер менен өткөн учурда делечи. Мына базар баасы, мына биз өзүбүз деле мына журналисттер бул изолятордун баасын издеп көрдүк, интернеттеги баасын. Ал жерде ошол 650 рубль менен да, 650 700 рубль чыгып атат да. Анан бирок Кыргызстан сатып алганда, мына сиздер айтып атасыздар да, Бишкек трансформатордук завод булардын расмий өкүлү болуп атат депчи. Расмий өкүлү болсо бул демек арзан бериш керек болчу да бизге. Кыргызстанга расмий өкүл болуп аткан үчүн. А мисалы башка компаниялар туура түшүндүрүп беришиңиз керек. Сиз башка компаниялар мисалы Маттрейд плюс, мисалы Пром Энерго Техстрой булар расмий өкүл эмес да, булар ортомчу мындай өздөрү сатып алып келет бул жерге. Бирок булар дагы ошончо деле булар 750 сомдон. Бул ачык портал менен.
Я ценовую политику за поставщиков здесь не могу вбивать цены. Аны туура айтышыбыз керек. Хорошо, мына сиздер 62.827 штукту 70.366 бул тиги сунуштаган ба. Бирок сиздер деле примерно мындан бир аз көбүрөөк бааны бергенсиз. 1150 сом бул планированный сумма болчу. Формироваться эткенде план бул жылда жанагы инфляцияны эле кошуп туруп биз формировать этебиз планды. Биз деле баягы муну воздухтан албайбыз. Биз муну запросторду жөнөтөбүз. Мына өткөн жыл, к примеру, канчага алган болсок, ошого эле инфляциясынын акчасын кошуп туруп эле план түзүлөт. А эмнеге башка тендерлерге андан кийинкилер кошкон эмессиздер инфляция? Кайсылга? Мисалы, могу 750 сомдон Вы алган. неправильно толкуете, я вам еще раз объясняю. Мен 23-жыл изолятор алынгандын баасын карап туруп, ошого эле инфляция илинет үстүнө. Анан формироваться этет бюджет деп атам. Ошол бюджет формироваться эткен акчасы 1150 сом болуп чыккан. Жок. Бизде классификатор наименования деген бар закупкада. Ал классификатор наименованиеге 50.000 наименование кирет товарлардын. Ал мондай китеп целый томда, ошол томдун негизинде формироваться этип туруп план түзүлөт. Мына сиздер 1150 деп хорошо түзүпсүздөр инфляцияны эсептеп. Бирок андан кийин сатып алганыңыздар эмнеге арзан болуп атат? Андан кийинкилер. Я же вам объясняю, я же не могу за поставщиков еще раз говорю. Поставщик үчүн мен отуруп туруп бияктан акчасын киргизе албайм. Бул ачык тендер. 62.827 штук алган Бул азыр зарылчылыгын түшүндүрүп берейин. Биз баягы фарфоровый изоляторлордон кетип атабыз. Стеклянныйга полный өткөрүп атканбыз. Демек мунун бардыгы канча аралыкта колдонулат? 1 жылдык мөөнөттө мунун баарын коюп бүтүшүбүз керекпиз. Бизде жалпысынан 8 филиал бар, Ныс Кыргызстанда. 7 областка полностью таркатылып, разработка менен кеткен. Макул, сиздер айттыңыз жаңы эле 1150 деп биз бааны чыгарып беришкен деп. План. Ошону көрсөтө аласызбы? План баасы. Ошону көрсөтө аласызбы? Көрсөтүп бере алабыз. Көрсөтө алабыз. Дегенде. Классификаторубуз бар, ошо классификатордун ичинде бар, азыр көрсөтүп беребиз. Көрсөтөбүз жакшы. Мен жанымда материалдарым жок, аны сразу көрсөткөнгө мен азыр чакырайын. Аягында материалды көргөзүп беребиз. Чакырсаңыз. 20 миллиондой айырма болуп атат да. 700 базар баасы 750 сом болуп аткандачы. Мы вроде друг друга жакшы эле түшүндүк го. Я же говорю, мен аны айта албайм. Эмнеге поставщик мындай баа менен кирип атат? Мейли, сиз ошол классификатор ценди көрсөтөм дедиңиз го, ошону көрсөтүңүзчү. Азыр алып киришсин. Эмне үчүн андай эсептелип калган? Анан аны ким эсептеп чыгарат, ошону да айтсаңыз. Аны биздин закупщиктер эсептеп чыгат. Товарды көп сатып алганда баасы арзан болбойбу? Тескерисинче. Ну вот вы жанагы расследованиядагы эле суроону эле жооп берип атасыздар да, арзан болобу, арзан болбойбу деп. Биякта Кыргызстанда ал чыгарылбайт. Анын жолу бар алып келчү. Анан бул фарфоровый стеклянный изолятор да жолдон келатканда бул сынып калышы мүмкүн. А сиз өзүңүз айттыңыз, УКМК текшерип атат, башкы прокуратура текшерип атат дедиңиз. Ошолор иликтөөнүн жыйынтыгы менен айтат. А мен болсо азыр фактылар боюнча эле сизге суроо берип атам. Мен сизге ошону айтып атпаймынбы? Сиз келип атасыз, биякта эң негизги ущерб барбы деген сөз. Ущерб жок биякта. Жок, азыр сиз айтып атасыз, жол маселеси болуп, анан башка маселе болуп, баалар кымбат болушу мүмкүн деп атасыз, бирок ошентсе дагы азыр мен бул аргументиңизге мындай канааттанган жокмун. Мына кечиңиз. Классификатор цен деп биз утверждать этебиз. Генеральныйдын колу менен бекитилген бул маселе. Биякта наименованиялар кетет. Качан бекитилген? Датасын айтыңыз. 9 октября. Ошондо өткөн жылы Планирование бюджета мы за год кылабыз да. Ана 24-25-жылдыкын бүгүн уже пландаштыра баштадым мен. Так, изолятор. Мына изолятор ПС. Көрдүңүзбү? 1150 сом деп планга бекитилген. 53 сом. Ушунун негизинде бүт менин филиалдарым, менин закупщиктерим ушу менен руководствоваться туруп порталга чыгарат. Бул классификатор цен дейт. Муну бүт компаниялар өзүнө бекитиши керек. Көрүнгөн маслаларды, бүт трансформаторлордун баарын ушакка киргизип туруп, менин балдарым мониторинг жасайт. Ошо мониторингден анан классификатор генеральный директордун колу менен бекитилет. Анан бекитилгенден кийин ушунун негизинде карап туруп булар планды түзүшөт. Бул 24-жылдын планы. Могу 750 сомго сатып алган изолятор менен могу 1120 сомго сатып алган изолятор окшошпу? Окшош экөөсүн. Окшош.
Бул интервью 2 октябрда тартылган, ал эми 3 күндөн кийин Абылаев кызматына кыянат кылууга шектелип кармалып жатат. Биз иликтеген тендер боюнча кармалды деп айтсак дагы болот. Анткени зыяндын суммасы 25 миллион сом деп милиция маалымат берди. Ал эми биз карап чыккан тендерде дагы мына ушул PS-70E изолятору жок эле дегенде 20 миллион сомго кымбат алынганы аныкталган. Биз сиздин көңүлүңүздү дагы бир тендерге бургубуз келет. 2024 жылдын февраль айында Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасы дагы бир тендер жарыялап, март айында келишим түзүлөт. Бул тендерде ишкана 2 кызматтыгуна алат. Бириси бул минивэн болсо, экинчиси кичи автобус. Тендер боюнча, негизи талаптар боюнча минивэн 2017 жылкы алынышы керек болчу, же андан жаңы унаа. Бирок иш жүзүндө 2016 жылкы алынып калган. Бул 2 машинаны сатып алабыз деп ишкана 7 миллион 800 миң сом сунуштаган. Тайманбас деген фирма Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасына минивэнди 3 миллион 261 миң сом 200 сомго сатат да. Ал эми маршрутканы болсо 4 миллион 163 миң сомго сатат. Ал эми биз 2 унаанын базар баасында карап чыктык. Анда бул минивэн 2 миллион 100 миң сом тегерегинде болуп чыкты. Ал эми Mercedes-Benz 2 миллион 323 миллион сомдун тегерегинде сатылат экен. Бул тендерден мамлекетке жок эле дегенде 3 миллион сом зыян келтирилген. Бул тендерге 2 компания катышкан. Аны Тайманбас деген фирма жеңип алган. Бул фирма негизинен буга дагы суроолор көп. Анткени биздин өздүк булактар бул жөн эле мындайча айтканда жасалма тендер өткөнүн айтышып, дал ушул Toyota Sienna унаасы Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасынын мурдагы ошо жетекчилик кызматты аркалаган кызматкерине таандык экенин айтып берди. Ал эми бул маалыматты болсо, албетте укук коргоо органдары өздөрү териштирип, жыйынтыгын бериши керек. Бул тендер боюнча дагы биз тендерди өткөргөн Аскат Абылаевке дагы бир топ суроолорду бердик. Ал бизге төмөнкүчө жооп берди. 2 унааны алган кандай зарылчылык болду? Чоң эсем мындай 2 унааны сатып аткан бул коллективге алган машинелер. Биринчисинен бизде аппаратта 400 адам иштейт. Ошол 400 адам биз баягы озуп учуруна даярдыгын көргөнгө адамдар барышат. Бул эми сотрудниктер алынган машинелер да. Минивэнчи? Сотрудниктерге алынган машинелер. Сиздин кызмат унааңыз эмеспи? Жок. Биз бул жака келгенде охранадан сурасак сиздин унааңыз деп айтты го, минивэнде. Бизде менин минивэным деген биякта жок. Жок, кызматтык унааңыз деп атам. Toyota Sienna алынганбы? Бул минивэн да. Ошол Кыш мезгилине даярдыгына ташкан машинелер. Бул тендерди да карадык. Анан бул тендерге Карабин менен Тайманбас деген 2 компания катышат да. Анан бул компанияларга сиздер ошол бааны кое атасыздар. Негизи тендер боюнча сиздер минивэнди 2017 жылдан нары алышыңыздар керек эле да. Бирок минивэн 2016 жылы алынганбы? Минивэн 17 года. 17 жылкы алынганбы? 17 жылкы 3,5 куб менен. Сиз айтып аткан токтом бул өкмөттөн чыккан болчу. 7 жылдык мөөнөт менен машинаны алыш керек деген. Бирок биз акционерный обществобуз. 7 жылдык мөөнөт менен ала турган болсок, бул машинанын баасы жогорулап кетмек да. 2 компания кирди деп атасыңар. Бир компания баягы предлагать эткен экөөнүн баасы менен. Бул Toyota Kia Carnival предлагать этип атат, дизельный. Биз бензиновый заказ алганбыз. Анан бул 2 машинанын баасына дагы суроодо. Бул базар баасы боюнча койдуңуздар беле? Анан бул жерде дагы биз башка дагы мындай бир топ порталдарды карап чыктык. Баалар кымбат болуп атат да? Базар баасы. Буну канчага алыптырбыз Sienna'ны? Айтып коесузбу, менде эсимде сразу жок. Азыр Тайманбастан сиздер минивэнди 3 миллион 261 миң 200. Алып атасыздар. 2017 жылкы дедиңизби? 2017 алгансыздар. 17 болуш керек эми. Жылдын башында болуп аткан тендер болуп атабы? 21 февралда болот. Баасын көрдүңүздөр? Көрдүм. Средний рыноктун баасы менде бул боюнча уже маалымат бар. Бул боюнча да текшерилип атат. Мына Лалафодон средний алганбыз, $31,000 деп турат. $30,000 деп турат. Мына баалар. Машина кейжи, Карс кейжиден көрдүңүздөрбү?
менде болгон анализди айтам да. $31.000, $29.900. Автобус боюнча айтсаңыз, маршрутка боюнча мунун баасы 4 миллион 163 миң болуп атат да. Бул дагы базар баасына караганда кымбат болот дейт да. Бул жака келгенде сиздин ушул кызматыңызда кызматтык унаа бар бекен? Же жок бекен? Бар болчу бет сиз кызматка келгенде? Мен келгенде, по-моему, бар болчу. Кызматтык унаа ал эмне болду? Жүрөт, бизде дагы эле биз тееп жүрөбүз аны. Ал да жүрөт. Бирок сиз бул минивенди, Toyota Sienna'ны сатып алганга дагы да муктаждык болду. Бул айтып атпайм, бул коллективди ташыгычы машиналер. Анан экинчисинен бизде делегация официальный келет. Ошолорду тозонго алганбыз. Кыргызстанда электр тарамагына жооптуу 2 акционердик коом бар. Электр станциялары электр менен жылуулукту өндүрсө, Кыргызстан улуттук электр тармагы дал ушул светти, турак жай, ири өнөр жай жана башка керектөөчүлөргө жеткирип, бөлүштүрүп берет. Энергетика министрлиги энергетика тармагындагы компаниялардын ишин көзөмөлдөп, мыйзамдардын аткарылышын камсыздап берет. Өткөн жылы 137 миллиард сомдон ашуун карызы бар энергетика тармагын банкроттон сактап калуу үчүн мамлекет карызды өз мойнуна алып 3 жылда жаап бермей болгон. Аны менен катар светтин баасы 77 тыйындан 1 сомго кымбаттаган. Президент Садыр Жапаров антпесе энергетика тармагын жоготуп алабыз деген. Бул акчалардын көпчүлүк бөлүгүн энергетиктер эмес, бийлик башында отурушкан аткаминерлер уурдап кетишиптир. Бул маселе боюнча эсеп палатасына тапшырма берилет, изилдеп чыгабыз. Суунун башында олтуруп, электр энергиясын экспорттоочу эмес, импорттогон өлкөгө айланып калыптырбыз. Ушул тапта Казакстан менен Өзбекстандан алып жатабыз. Бул кыргызстандыктар үчүн өтө уят көрүнүш. Эми мындан ары бул системага 1 тыйын карыз албай, тарифтерди өзгөртүү жолдорун колдонуп, өз күчүбүз менен кризистен чыгып кетүүнүн жолдорун издеп жатабыз. Материал чыгаар алдында Кыргызстан электр тармагы ачык акционердик коомунун директорунун ордун басары Аскат Абылаев үй камагына чыкканы тууралуу маалымат алдык. Абылаев шектелип жаткан 245-чи беренеде кызматтык кыянатчылык мамлекеттин үлүшү бар компаниянын жетекчилери тарабынан жасалса, 150 миң сомдон 200 миң сомго чейин айыппул салууга же 2 жылдан 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратууга жазаланат деп жазылган. Бул иликтөөдө Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасы дал ушул изоляторду жана 2 кызматтык унааны кымбат баада сатып алганын сиздерге көрсөтүп бердик. Ортодо кымырылган 25 миллион сомдун ордун ким толтурат? Бул иш боюнча комплекстүү иликтөө жүргүзүлүп, башка дагы тиешелүү адамдар аныкталабы? Аны албетте убакыт көрсөтөт. Сиз медиа хабты көрдүңүз. Бул иликтөөнү мен Элвира Султанмурат кызы жана кесиптешим Эсентур Тынымсейит уулу даярдады. Көрүшкөнчө аман туруңуз.